Азыркы алынган акыркы жаңылыктар топтому. Сурабалдыева Улан Ниязбековдун орун басары болуп дайындалды беле. Бишкектин 2 мектебинен ковид жугузгандар аныкталды. Орусиянын тергөө комитети ишембидеги акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. Анжелика кырсыктаган унаанын сүрөтүн жарыялады. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Мончодогу толук тасма Назар Ньюс маалымат агенттигине келип түштү. Бактыга жараша чуу жараткандар башка улуттагылар. Бүгүн социалдык тармакта будуң чаң болду. 20 жаштагы белгисиз адам болжол менен жашы жетелек өспүрүмдү зордуктап жаткан видео тасма тараган. Бул уплас иш Мончодо болгон, бирок качан тартылганы белгисиз. Аталган видео тасма коомдук резонанс жаратып, коомчулук арасында нааразычылык жараткан. Мончодогу видеонун толук тасмасы Назар Ньюс маалымат агенттигине келип түштү. Бактыга жараша эки эркектин Мончодогу ызы чуусу башка улуттагылар. Тактап айтканда, окуя Кыргызстанда болгон эмес. Бир нече саат мурун Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов чуулгандуу видео тасма боюнча кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу достор, кыргызстандыктар, социалдык түйүндөрдө тараган видеоролик боюнча Ички иштер министрлиги бүгүн маалымат берген эле. Биз тактоо жана аныктоо иш-чараларын жүргүзүп жаттык. Анын үстүнө маселе тактала электе. Социалдык түйүндөрдө провокацияга алдыргандай жарандар болду. Ошол эле соц түйүндөр аркылуу ар кандай сүрөттөрдү салышып, ушул жигит экен деген да маалыматтар, аудио маалыматтарда тарап жатат. Ожомолго алдырбай, так маалыматтарды күтөлү. Ошол себептүү бул маалыматты тактап коелу дедик. Аталган видеороликтеги окуя Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Бул окуя чет мамлекеттердин биринде болгондугу такталды. Экинчиден, аталган видеоролик 1-2 жыл мурун болгондугу жана бул факты боюнча жоопкерчиликке тартылгандыгы тууралуу маалымат аныкталууда. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги аталган окуянын чоо жайын тактоо максатында ошол мамлекетке ыйгарым түрдө суроо өтүнүчүбүздү жибердик. Кыска убакыттын ичинде бул видео качан болгондугу, кайсы жерде болгондугу тууралуу, кимдер экендиги жана кабыл алынган чечимдер боюнча ыйгарым түрдө билдиребиз. Урматтуу достор, бул окуяга кайдыгер карабаган замандаштарым аталган факты боюнча жакын арада кошумча маалымат болот тургандыгын билдиремин, деди Бакыт Сейитов. Булак Назар Ньюс кейжи. Бишкектин 2 мектебинен ковид жугузгандар аныкталды. Мэриянын кайрылуусу. Бишкектин 2 мектебинин окуучуларынан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Эликтей келгенде ал окуучулардын үйүндө вирус жугузуп алгандар болгону такталды. Учурда балдар менен бир класста окугандардын бардыгы 2 аптага аралыктан окууга жиберилди. Ал эми мугалимдер ПЦР тест тапшырууга жөнөтүлдү. Урматтуу ата-энелер, эгер үйдө коронавируска чалдыккандар болсо, тез арада мектепке кабар берип, баланы бардык текшерүүдөн өткөндөн кийин гана окууга жиберүүңүздөрдү өтүнөбүз. Албетте сиздерге дагы оңой болуп жаткан жок, бирок силердин жоопкерчилигиңерге башка адамдардын өмүрү жана ден соолугу байланыштуу экенин унутпагыла деп өтүнүштү мэриядан. Эске салсак, Бишкекте 18 январдан тарта 1, 5, 9 жана 11 класстын окуучулары мектепке бара баштаган. Булак Спутник кейжи. Анжелика кырсыктаган унаанын сүрөтү жарыяланды. Анжелика кыздар менен 23 январда 7:00 Бишкектен Караколго бара жатып жол кырсыгына кабылган. Алардын унаасы Түп районунун Балбай айылында тайгаланып, жолдон чыгып кеткен. Ырчы айымды Түп районунан Бишкек травматология жана ортопедия илимизүлдөө борборуна алып келишкен. Бүгүн 24 январда ага чукул операция жасашты. Операцияны Сабырбек Жумабеков жасаган. Ырчыга омурткасы жана тизе мууну жабыркады деген диагноз коюлган. Учурда ал наркоз таасиринен чыгып жатат. Жабыркаган омурткасы калыбына келтирилди жана абалы туруктуу. Анын 5 жаштагы кызы жабыркап ооруканага түшкөнүн облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору Жибек Жайылмышева билдирди. Автоунаада 5 киши болгон. Ырчынын 5 жаштагы кызынын 2 бутунун тең сан сөөктөрү сынып кеткен. Башкаларына медициналык жардам зарыл болгон жок, деди директор. Lexus 570 унаасын Анжеликанын курбусу Асель башкарып бара жаткан. Унаада Анжеликанын 2 кызы келе жаткан. Маалымат булагы Аргумент кейжи сайты. Орусиянын тергөө комитети ишембидеги акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. Орусиянын тергөө комитети Москвада 23 январда камактагы оппозиционер Алексей Навальныйды колдоп чыккан акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда, иштер бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга, ээн баштыкка, мүлктү атайлап талкалоого байланыштуу беренелердин негизинде тергеле баштады. Күч түзүмдөрүнүн ишине байкоо жүргүзүүчү ОВД инфо тобу бул күнү 3430 адамды полиция кармап кеткени маалымдады. Навальныйдын бошотулушун талап кылган акциялар ишемби күнү Орусиянын бир нече шаарында өткөн. Москвада 40 миңдей адам көчөгө чыкканы кабарланды. Европа биримдиги менен Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын
куруу укугу чектелгендиги үчүн Кремлди сынга алышты. 44 жаштагы Алексей Навальный орус бийлигин аябсыз сындап келаткандардын бири. Ал бийликтеги бир катар жетекчилердин жемкорлук иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерелеп, Владимир Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. Жакында ал Путинге мыйзамсыз каражат аркылуу Ак сарай курулган деген тасма жарыялаган. Бул иликтөө боюнча Кремлдин басма-сөз катчысы Дмитрий Песков бул баягы эле эски ыр. Бир топ жыл мурун эле Путиндин Геленджикте эч кандай сарайы жок экенин түшүндүргөнбүз деп жооп берген. Новичок заты менен ууландырылгандан кийин Германияда дарыланган Навальный Москвага 17 январда кайтып келген жана ошол күнү 1 айга камалган. Москванын ооруканалары 23 январда 29 адам түшкөнүн, аларга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйүнө жөнөтүлгөнүн кабарлашты. Бул Азаттык KG. Сурабалдыева Улан Ниязбековдун орун басары болуп дайындалды беле. Бүгүн 24 январда социалдык тармакта будуң чаң болду. 20 жаштардагы белгисиз адам болжол менен жашы жете элек өспүрүмдү зордуктап жаткан видео тасма тараган. Бул ыплас иш Мончодо болгон, бирок качан тартылганы белгисиз. Аталган видео тасма коомчулук арасында нааразычылыктарды жаратууда. Бир нече саат мурун Ички иштер министрлиги бул факты боюнча ыкчам жана тергөө кызматтары тарабынан зордуктоого шектүүнүн өздүгүн тактоо жана кармоо боюнча иштерди жүргүзүп жаткандыгын айтып, аймактык ички иштер органдары окуянын чоо жайын аныктоо жана шектүүнүн өздүгүн тактоо боюнча чараларды көрө баштаганы жарыяланган. Мамлекеттик кызматтын ашмалтайын чыгарган Эльвира Сурабалдыева милиционерлердин бардыгы видеодогу педофилди издөөгө жакын арада кармашат деп ишенем деп социалдык тармакка пикирин жазып чыкты. Кызыгы, эртең Ички иштер министри Улан Ниязбековго тапшырма берип, зөөкөрдү мен таптырдым деп албаса болду. Сурабалдыева анчалык болду, Ниязбековго орун басар болуп алса жакшы болот беле. Митингде жүрө берип, элдин деле жүзүн жатка билет. Ушул митингчи аял Трамптын методун көп колдонот да. Жакында соц тармактарынан айрылып калбагай эле. Баса, эмне бул базарчынын башчысына мамлекеттик кызматтын эрежесин үйрөткөн инсан жокпу? Мамлекеттик кызмат квитанция эмес да. Ар жерге барып, тумшук тыга бергенге. Булак Назар Ньюс KG сайты. COVID-19 рассаларга ар башка таасир этет. Жаңы иликтөө. Лондондогу Ханыша Мария атындагы университет менен Barts Halls NHS фонду биргеликте изилдөө жүргүзүп, коронавирус ар кайсы этникалык топторго ар башкача таасир этерин аныкташты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Изилдөөгө курагы 16 жаштан жогорку 1500дөн ашык бейтап алынган. Алар 5 башка ооруканада дарыланган. Ичинен 31% азиаттар, 20% афро-америкалыктар, 40% европалыктар болгон. Иликтөө башталгандан туура 1 ай өткөндөн кийин аталган топко кирген оорулуулардын ичинен 29% каза болгону аныкталган. Эксперимент маалында Азия тектөөлөрдө интенсивдүү терапия бөлүмүнө түшүп, өпкөсүн жасалма түрдө желдетүүгө 1,54 эсе көбүрөөк муктаж болоору билинген. Ушундай эле өзгөчөлүктөрдү афро-америкалыктардан байкаса болот. Аларда бул көрсөткүч 1,8 эсеге жогору болгон. Ошондой эле азиаттар менен кара терилүүлөр арасында дагы европалыктарга салыштырмалуу өлүм көбүрөөк катталган. Азиялыктарда 1,49%га болсо, афро-америкалыктарда 1,3%га жогору. Мындан тышкары адистер ИВЛ аппаратка жатып калуу тобокелдиги дагы жогоруда айтылган эки рассада Европа тектүүлөргө салыштырмалуу 50-80%га жогору болгонун айтышкан. Бирок окумуштуулар азырынча мунун себебин аныктай элек. Булак Спутник KG.